Кудай буйруса мынакей жазгамал биз дагы азыр жакшы ушу проекттер менен чыксакпы деп атабыз. Ушу азык түлүк продукты менен отура бербей кичине элдерди жумуш менен камсыз кылсакпы деген бир пландарыбыз бар. Бирок эми жумуш менен камсыз кылуу дегенде биз бул жогорку деңгээлди элестетпейли. Бул жумуш менен камсыз кылуу деген бул боорукер адамдардын Россияда жүргөн, негизи эле Кыргызстанда жүргөн боорукер бир туугандардын жардамы менен болот турган иш. Бул азыркы биздин проект 10 миң сомдон 20 миң сомго чейин бир проект керек болот бизге. Ал проект кандай? Ал проект Кара Көлгө ылайыктуу. Кара Көлдө ошо ишти баштаса реалдуу иш жүрөт турган, Кара Көлгө эмне талаптар керек, эмне жок, эмне бар деген сыяктуу бизге Кара Көлгө ылайыктуу кичинекей 10 миң сомдон 20 миң сомго чейин проект керек болот. Мен муну кимге кайрылып атам? Бул жерде бизди сырттан көрүп турган адамдар көп, жаштар көп, бизнес кылгандар көп. Кимде ушундай идея болсо 10 миңден 20 миң сомго чейин ушу аял кишиге 3, 4, 5 баласы менен, эң аз дегенде 2 баласы менен аял кишилер бар. Ошолорго ылайыктуу бизге жумуштар керек болуп атат да. Кимде ким проектин алып келсе бизге, проектти дагы айтып кетсем, ар бир суббота 12-ден 4-кө чейин мен жетекчиси Мелис, мен өзүм офисте болом, билесиздер, өзүмдүн убактарын 12-ден 4-кө чейин суббота күндөрү мен ушул жерде болом. Кимде кандай проекттер болсо, 10 миң сомдон 20 миң сомго чейин проекттер болсо, иншаллах бизге келсеңиздер болот, берсеңиздер болот, кеңешсеңиздер болот, өзүңүздөрдүн идеяңыздарды айтсаңыздар болот. Биз иншаллах ошону карап көрүп, кимдики ылайыктуураак болсо, анан биз ошону бир үй бүлөгө акча чыгарып туруп, бир үй бүлөгө ошо ишти беребиз иншаллах. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. 2020 жыл 8 февраль. Кудай буйруп, боорукер бир туугандардын жана карапайым элдин атынан Кудай буйруса азык түлүк таратууга иншаллах камданып жатабыз. Анан буйруса мынакей иншаллах бул жерде мен эң биринчи эле бул жерде продукт эмес, алдыңкы программалар боюнча айтып кетейин, анан иншаллах башка жагына кайрылабыз. Кудай буйруса мынакей жаздын башы келип атат, Кудай буйруса кичине күн жылып турат. Анан баардыгыңыздардын эсиңиздерде болуш керек. Былтыр биз жазгамал биздеги тизмедеги турган келиндерге, жесир келиндерге вата чыгарат турган аппарат, швейный машина алып бергенбиз. Анан ошолор өзлөрүнүн иштерин кылып, секине тиричилик кылып атышат. Вата аппараттар болсо өзүнүн сезонунда ишин кылышты, жакшы, алхамдулиллах. Швейный машина да өзүнүн ишин кылып атат акырындап. Эми укмуш дебейбиз, бирок кичине болсо да өзүнүн продуктусун чыгарып атышат. Анан Кудай буйруса мынакей жазгамал биз дагы азыр жакшы ушу проекттер менен чыксакпы деп атабыз. Ушу азык түлүк продукты менен отура бербей кичине элдерди жумуш менен камсыз кылсакпы деген бир пландарыбыз бар. Бирок эми жумуш менен камсыз кылуу дегенде биз бул жогорку деңгээлди элестетпейли. Бул жумуш менен камсыз кылуу деген бул боорукер адамдардын Россияда жүргөн, негизи эле Кыргызстанда жүргөн боорукер бир туугандардын жардамы менен болот турган иш. Бул азыркы биздин проект 10 миң сомдон 20 миң сомго чейин бир проект керек болот бизге. Ал проект кандай? Ал проект Кара Көлгө ылайыктуу. Кара Көлдө ошо ишти баштаса реалдуу иш жүрөт турган, Кара Көлгө эмне талаптар керек, эмне жок, эмне бар деген сыяктуу бизге Кара Көлгө ылайыктуу кичинекей 10 миң сомдон 20 миң сомго чейин проект керек болот. Мен муну кимге кайрылып атам? Бул жерде бизди сырттан көрүп турган адамдар көп, жаштар көп, бизнес кылгандар көп. Кимде ушундай идея болсо 10 миңден 20 миң сомго чейин ушу аял кишиге 3, 4, 5 баласы менен, эң аз дегенде 2 баласы менен аял кишилер бар. Ошолорго ылайыктуу бизге жумуштар керек болуп атат да. Кимде ким проектин алып келсе бизге, проектти дагы айтып кетсем, ар бир суббота 12-ден 4-кө чейин мен жетекчиси Мелис, мен өзүм офисте болом, билесиздер, өзүмдүн убактарын 12-ден 4-кө чейин суббота күндөрү мен ушул жерде болом. Кимде кандай проекттер болсо, 10 миң сомдон 20 миң сомго чейин проекттер болсо, иншаллах бизге келсеңиздер болот, берсеңиздер болот, кеңешсеңиздер болот, өзүңүздөрдүн идеяңыздарды айтсаңыздар болот. Биз иншаллах ошону карап көрүп, кимдики ылайыктуураак болсо, анан биз ошону бир үй бүлөгө акча чыгарып туруп, бир үй бүлөгө ошо ишти беребиз иншаллах. Андан кийинки мына Кудай буйруса көрүп атасыздар, мына продуктуга камданып жатабыз иншаллах. Тараткан анан бул жерде бизде дагы баса айта турган жакшы жаңылык бар. Кудай буйруса мынакей менин жанымда азыр Россияда өз тиричилигин кылып жүргөн, мигрант болуп жүргөн, ушул ата энени, бала чаганы багайын деп ушу талаада бөтөн элде жүргөн боорукер бир туугандарыбыз кайдыгер карабай ушул болуп аткан иштерди жөн койбой мынакей келип иншаллах өзлөрүнүн
колун сунуп турушат иншаллах. Анан Кудай буйруса мынакей 31 000 сомго азык түлүк алдык Россиядагы жамааттын атынан. Анан иншаллах Кудай буйруса мына Каракөлдөн да кичине акча коштук. Жалпы сумма азыр 45 000 сомго продукт алдык 30 үй бүлөгө. Анан бул жерде мен дагы тааныштырып кетейин. Бул жерде Россиядагы жамаат, жаштардын жамаатынын атынан мынакей Кудай буйруса Жеңиш деген бала шайланып келиптир. Мынакей Жеңиш келди бизге. Өзүнүн астыга койгон максаттарын айтты. Анын жанында да балдар, кыздар бар экен. Мынакей ошону коштоп келген, ошо жардам беребиз, ушу Аллах үчүн, Аллахтын ыраазылыгы үчүн деген кыздар, балдар бар экен. Мынакей Кудай буйруп, мынакей кайдыгер карабан жаштар бар экен, келди. Жеңиш, сен да ушу Кудай буйруса мынакей иш баштаган турасыңар, жакшы иш. Бизге дагы колубузга кол, бутубузга бут болуп берем деп келдиге. Мынакей биз дагы абдан кубанычтабыз. Аллах ыраазы болсун. Чоң, бул бизге эң чоң түрткү. Бизге дагы стимул бересиңер, биз силерге стимул беребиз дегендей. Мына Кудай буйруса сен дагы мына 31 000 сом алып келип мына продукт алдың. Анан өзүңдүн да кичине Россиядагы болгон аманаттарың бар да. Ошо аманаттар боюнча өзүң боюнча кичине болсо да маалымат берип койсоң. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Каракөл шаарынын туугандар. Кудай буйруса мына бүгүн 8 февралда биз Мүрөк фондунун астына чогулуп турабыз. Кудай кааласа, Россия жергесинде иштеген Каракөл жаштар биримдиги деген жаамат ачылган. Ушу жаамат Кудай буйруса 1,5 ай мурун чогулуп кеңешип, ушу Каракөл элибизге бир аз болсо да жардамыбызды берели. Жаштар кичине болсо дагы элге үлгү бололу, иштеген, тапкан ташыганыбыздан ырыскыбызды бөлүшөлү ушу туугандарга деп ушинтип ойлогонбуз. Эми ошол ойлор Кудай буйруса мына ушинтип иш жүзүнө ашып отурат. Мына бүгүн продуктубузду таратып, анан ушу Россияда иштеген жаштарга айта кетет элем, силерге Кудайым ден соолук берсин, тапкан ташыганыңар берекелүү болсун. Дагы алдыда эмне ой максат болсок ошонун баардыгын силердин күчүңөр менен 1-2 адамдын колунан келбейт экен, көпчүлүк адам менен Кудай буйруса көп ийгиликтер жаратабыз деген ой бар. Анан да чакырам, Кудай кааласа, биздин Каракөл жаштар биримдигине дагы келип жардам бериңиздер. Кудай кааласа, алдыда чоң иш пландар бар. WhatsApp номерлерди калтырабыз, ошол WhatsApp номерлерине кайрылсаңыздар, биз дагы силерге толук маалымат беребиз, Кудай буйруса. Анан ошол ушу Каракөл элине тынчтык болсун, аманчылык болсун, ушул инсандарга биз дайым жардам берип жүрө берели, Кудай кааласа. Жеңиш, жанагы эме боюнча, акча чогултуу боюнча айына канча сомдон ошондо маалымат берип койсоң? Бизде азыр Кудай буйруса январь айына 94 адам чогулупту. Тегири акчанын суммасы бир 36 000 акча чогулду. Анан 5 000 сомго мына союш алдык. Бүгүн Кудай буйруса союш алып, Кудай деп кичине эл журтка дагы эт таркатып атабыз ошо. Анан биздин группада бир 150-160 адам бар. Эми баягы бирөө Каракөлдө болуп калган, Кыргызстанда болуп калган, анан ошо Россиядагылар ошо 94 адам толук кандуу болуп ушу бизге акча салган, ошол инсандар Кудай кааласа. Айына канча сомдон салып атышат? Биз эми жаңы баштадык, могу 1-айда Кудай кааласа. Ооба, кийинки айларда дагы башкача пландарыбыз бар. Ошол пландарды эми Кудай берсе иш жүзүнө ашырабыз деген ойдобуз. Жакшы Жеңиш. Бул абдан жакшы. Мынакей бул жердеги отчет, бул видео отчет, мен дагы кайталап кетейин. Видео отчет бул биздин алган аманаттарыбызды берип атабыз өз ээлерине. Экинчи, бул жерде башка адамдарга, беришен адамдарга үлгү болсун. Анан бизге постоянно комментарий жазасыздар. Ушинтип көрсөтпөй эле бериш керек, негизи эмнеге көрсөтөсүңөр депчи. Ушуларга мен дагы жакшы айта турган сөздөрүм бар эле. Бул элдин аманаты. Биз элдин аманатын алгандан кийин ошого элге көрсөтүп беребиз. Если мен өзүмдүн акчаман, өзүмдүн үй бүлөм атынан бирдемсе берсем, мен жарыя кылбай берем. Ал туура, жарыя кылбай берем. Бирок мен элдин аманатын алгандан кийин, Жеңиш, мынакей бул дагы элдин аманатын алгандан кийин мен видео ролик тартып берүүгө мен мажбурмун да. Ушуну биле алсаңыздар жакшы болот эле. Андан кийин мынакей ушул 1-ай, 2-ай, 2000 жылдары
бизге Кудай айтып койдум эле, Кудай өткөрөйүн дедим эле деп бизге көп союш алып келип бергендер бар, акчалай бергендер бар, 5000 сомдон берген бар, 10.000 сомдон берген бар. Аллахым ошол кылган садакаңыздарды Аллах кабыл кылсын. Эмне максат кылсаңыздар, Аллахым ошо максатыңыздарга жеткирсин, үй бүлөңүзгө тынччылык берсин, аманчылык берсин. Кудай буйруса мынакей азыр где-то бир 60-70 карамда эт бар. Кудай буйруса этти да таратабыз, ун бар 10 карамдага. Кудай буйруса мынакей иншаллах жакшы иштердин кадамын кылып турабыз. Жана Россиядагы жамааттын жеңишинин номерин биз видеонун астында калтырабыз иншаллах. Биз менен байланыштар болот. Анан жанагы айтып кеткен идеялар, бизнес 10.000 сомдон 20.000 сомго чейин дегендер Кудай буйруса ар бир суббота келип 12-ден 4-кө чейин келип өзүңүздөрдүн идеяңыздарды сунуштап турсаңыздар абдан жакшы болот. Рахмат. Жардам берген адамдарга чоң рахмат, Алла разы болсун. Рахмат силерге ушинтип бизге жардам берип, тилегеңе жеткилерине ошо рахмат жардам бергенине эмне дейм, Аллах разы болсун. Бала чака жакшы болсун, семьясы бачасы жакшы болсун, биз жакшы болсун. Авторларга чоң рахмат. Ошол болсун. Алла таалам разы болсун. Алла разы болсун. Ошол иштерин кайда болсун. Өнүгүш тартыштар, денсаулык Мен Нурок фондуна ушундай жакшы адамдар бар, ушундай берешен адамдар бар экенине Аллага ыраазымын. Ушулардын иши жүрүшсүн, ушундай жакшы ыймандуу адамдар көп болсун. Мен эмне дейм, Нурок фондуна чоң ыраазычылыгымды билдирем. Менин балама жардам беришти. Ошо мен жесир калгандан бери 2017-жылдан бери постоянно жардам алып турам. Ушулардын иши жүрүшсүн, бизге жардам кылып аткан адамдар, ушундай ыймандуу адамдар болсун, кыргызыбыз ушундай ыйманда болсун. Ушулардын бардыгы өнсүн, өссүн, эч качан жамандык көрүшпөсүн. Ушулардын айткандары келсин, ушулардын тилеги кабыл болсун. Кыргыз элим жакшылардан болсун, жакшылыгы болсун. Берген мондай продуктылардын берекесин берсин Аллахым. Жакшы нерселер боло берсин, мен ыраазымын. Дагы ушундай жакшылыктарды кыла бергиле, өскүлө, өңгүлө жаштар. Жакшы нерселердин баарын каалайм. Жакшылыктар боло берсин. Рахмат силерге. Алла разы болсун. Жакшыңыз келип атабыз. Кадырбек. Аллага разы болсун. Кошсуз болдук.